Мирбек Абдыжапаров ишкерлик менен алектенет. 2007-жылдан бери таамай атуу боюнча мелдештерден калбай катышат. Ал бүгүн Ак Элбирстин улжусу аталышындагы республикалык мелдешке 300 метр аралыкка атуу боюнча таймашта өз күчүн сынап жатат. Любительский охота өзүбүз ошо мергенчилик менен кылабыз. Жанакы өзүбүздүн Ат башы районунун жамааты бар. Ошо жамаатыбызда бир 20 кишибиз түзүлгөн. Ошо жанакы айыл чарба, жанакы эмелерге, жырткыч зыянкечтерге каршы күрөшүп жүрөбүз. Ошондон бери келатабыз. Кашкырга, чөөгө. Мелдештин жүрүшүндө Снайпинг Федерациясынын мыкты көзгө атарлары жергиликтүү мергенчилерге чебер класстарды көрсөтүп беришти. 56 адам катышкан бул таймаштын катышуучулары 100, 150 жана 500 чакырым алыска атылуучу куралдарды колдонуу менен күч сынашты. Бул экинчи өтүшү. Бул жака биздин жергиликтүү жамаат менен жана профессионалдар арасында шаардан дагы коноктор келип катышып, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп жатышкан учуру. Бул азыркы өткөрүп аткан биздин снайпинг оюну биздин мореки пайдалуу баягы жаштарга дагы ушундай түрткү берген. Жана эң пайдалуусу бул биздин азыркы Нарын областындагы жана Кыргызстан жергесиндеги кыштын күнү карышкырлар келип кол салып аткан, чөөлөр келип кол салып аткан, ошондон зыянга учуруп аткан мал баягы чабандардан ошолорго чоң жардам кылып. Биз атайын Бишкек калаасынан бери келдик. Биздин командада 40 чукул адам бар. Республика боюнча баардык областтардан катышуучулар бар. Тилекке каршы Нарындан жок болууда. Жалабада есть уже, у нас как бы... Ат башыда өтүп жаткан бул мелдеш мал жандыктарга зыян келтирип жаткан карышкыр, чөө, түлкү сыяктуу жырткыч жаныбарлардын санын азайтууда дагы жардамы чоң дешет уюштуруучулар. Кашкыр атылат, ар бир башка 5000 сомдон каралганда. Негизи 7000 налогун кармап, анан биздин баягы мергенчилердин колуна тийчи акча 4800 да. Анан көйгөйлөр ошолор эле, ошолор чубалып, узарып, аябай 1 жыл, 2 жылда тиет да. Ушуларды эле баягы айрылып келебиз. Буга чейин деле айтылып келет, бирок болбой эле ошолор обещать этишет. 1 ай, 2 ай, 3 айга чейин неметип беребиз деп, карап тийгиз беребиз дейт. Бирок иш жүзүндө бирок баягы эле да 1 жыл, 2 жыл дегенде баягы счетко которулуп, ошолор тиет да. Анан ок болсо азыркы ок май маселеси да. Биздин өзүбүздүн эле кызыгыбыз болгон үчүн дагы эле баягы өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн куюп антиминтип кетебиз да. Бул мелдештин уюштуруучулары Ат башы мергенчилер жамааты. Алар иш-чараны өткөрүүгө кеткен чыгымды өздөрү каржылап 100 000 сомдук байге фондун түзүшкөн. Мындан тышкары жакын арада район аймагына 140 кол, 150 балык алынып келип жаратылышка кой берүү пландалып жатыптыр. Наргиза Жумадел кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.